Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт. Бишкек шаардык сотунун соттук коллегиясы бүгүн 7 февралда Жогорку кеңештин депутаты Аида Саляновага карата өкүм чыгарды. Жыйынтыгында райондук соттун чечими өзгөртүүсүз калды. 2017 жылы 10 октябрда Бишкек шаарынын Ленин райондук соту Жогорку кеңештин депутаты Аида Саляновага карата өкүм чыгарган. Өкүмдө депутаттын кичүү кызы 14 жашка толгонго чейин мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылга эркинен ажыратуу чарасын токтотуу чечими кабыл алынганы айтылды. Аида Салянованын кичүү кызы 2015 жылдын 18 июлунда төрөлгөн. Мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри Атамекен фракциясынан парламенттин депутаты Аида Саляновага 2016 жылдын 26 декабрында кылмыш иши козголгон. Башкы прокуратура жана улуттук коопсуздук кызматы аны юстиция министри болуп турганда 2010 жылдагы апрель революциясынан кийин изделип жаткан Алексей Елисеевке жактоочунун уруксат кагазын мыйзамсыз берген деп айыптаган. Бишкек шаарынын Ахунбаев көчөсүндө жайгашкан жөө адамдар өтүүчү белги мындан 1 ай мурун унаа сүзүп кетип, ушундай абалга келген. Видео менен бөлүшүп, берүүбүзгө кайрылган көрүүчүбүз шаар ичиндеги мындай көрүнүштөргө көңүл бурулбай жатканын айтат. Аласарбы? Мына бuyakta мындай знак турат онкологиянын жанында. Бул жерге машина токтогонго болбойт дейт. Жерде знак турат, да бул жерде канча машина токтоп турат. Белгисиз. Каяктан карап атышат, эмне болуп атышат дегендей да. Толтура турат. Токтотуп коюшуп, онкологиянын биягына кире албайсың. Кирсең дагы оорулуу адамдар келет. Жерде знак коюп коюшкан да. Мындай. Машина токтотконго болбойт деген. Болбой эле токтоп тура беришет. Мына знак, мына көрүнүш. Тогуз-Тороо районунун жергиликтүү тургундары алтын иштетүүчү GL Макпал Development ишканасынын иш алып баруусуна каршылык кылуу үчүн чогулушкан. Видео менен бөлүшкөн көрүүчүбүздүн айтымында алар ишканага баруу үчүн 3 километр жолду басып өтүшкөн. Болжолдуу түрдө 500гө жакын адам чогулган. Göçerleri mınday oldu. Moğla karata toktodu bunu. Aytal handan aytal. Seta aytal. Toktosu bunu ki. Başkanım. Toktodu bunu. Aytal mı atmaz? Gel aysan hocada. Kimse hocadaki seni. Islanları ıslanı. Kimse. Ağzına bir yaktan da ıslan aytal. Kamera tokat turat, birinin biri tokat turat. Ya işte o da, bunu da. Masalenin parçası gidecek. Tekrar bağla, tekrar bağla. Tekrar bağla, uçsalar, uğurtturmayızlar mı? Talaptı koydular mı? Şu kazarmandan mı bilesiniz de? Talaptı koydular mı? Hemen eşonu kağızlardı berileyip değişeli jörge. Bir yerden aytalar, dinisi yok, bunusu yok. Javılsın diyen bir taraf böyle. Böyle olsa investor gerek. Bizge o'sha mizonda bo'lish kerak deb aytadi. Nima aytadi? Qarasa, o'sha endi qanday dengayda
чечилет. Эмнеки мына тиги апай айылдык кеңешинин төрагасы да айтып атат, мына протоколду муну оформлять беребиз деп атат. Эми ага чейин мына бүгүнкү күндө иштебей турат. Иштебейт. Все. Урматтуу тургундар, Тоғызторон тургундар. Уктуңуздар мына Акимова берди, болду. Токтойт деди. Русланчым иштетпейбиз деди. Эми протоколду. Урматтуу тургундар, Ызылдагылар, Нурдагын бирине чыкканда биз мыйзамды келдик. Мына баарыңыздар келдиңиздер. Коомдук унаада жүргөндөн уялгандар үчүн кезектеги каарманыбыз кайрылуу жасаган. Ассаламу алейкум. Урматтуу калайык калп, урматтуу кыргыз элим. Ушу мен видеону жөнөтүп аткан себебим депутаттарга тиешелүү да. Себеп дегенде кайсы депутаттан чыкканын билбейт экем. Элдин арасында жүргөндөн уялабыз, маршрутта жүргөндөн уялабыз, уят экен деген депутаттардын арасынан немиш чыгыптыр. Ушун эгер ошол уялып аткан депутаттар бул сиздерге тиешелүү. Сөзүм каттыйса кечирип коелу. Элдин арасында жүргөндө кантип уялып атасыздар? Эмнеси уят экен? Ушуну уялбай кантип айттыңар ушу сөздү? Уялбастан кантип ушу мээңерге келди ушул ой? Ушу кыргыз элим бар экен. Силер ушу элдин артынан депутат болуп отурасыңар го ошол жерде. Анан кандайча бул сөз силердин мээңерге чыгып атат? Элдин артынан депутат болуп барып отуруп, анан кийин элдин арасында жүргөндөн уялып каласыңар силер. Керек болсо мага окшогон карапайым элдер. Ушу депутаттар силерди багып атат го. Эл багып атат го силерди. Элдин арасынан кантип уялып жүрөсүңөр ага? Урматтуу президентке да кайрылуум. Ушу депутаттарга жеке унаа бербей эле, жеке шопур бербей эле, ушуларга бирден велосипед берип койсо өтө жакшы болот эле да. Бензин да оробойт эле, бензинде да акча кетпейт эле. Мамлекеттин капчыгына бир талай эле киреше болмок. Ушул элдин арасында жүргөн депутаттар, эгер силерде намыс болсо, жүрөгүңөрдө ыйман болсо, эркектик касиетиңер болсо, ушундай сөздү айтпай эле койсоңор болмок. Элдин арасында жүргөн уят экен, маршрутта жүргөн уят экен. Эл бар экен, кыргыз эл бар экен. Ошо элдин арты менен депутат болуп, келип депутаттар бар экен, жадып алда билбеген. Ошолордо ошо элдин арты менен депутат болуп отурат. Анан кантип элдин арасында жүргөнү уялып атсыңар силер? Мен кайрылуум ушундай. Дагы да ушу президентке кайрыларым. Жеке айдоочу бербей, жеке машина бербей эле койсоз өтө жакшы болмок. Мамлекетке өтө чоң киреше болмок бул дагы. Бирден эле велосипед берип койсоздор баарына. 120 велосипед сатып келип. Өтө жакшы болот эле. Элдин арасында маршруттун ичинде жүргөн уят болсо, өздөрүнчө велосипед тээп, жалгыз эле иштерин кылып жүрүшө бермек. Рахмат сиздерге. Кезектеги видеону берүүбүзгө жиберген каарманыбыз окуянын нарын шарында болгонун айтат. Ал майя кызматкеринин айдоочуларды токтотуп, ар бирине ар башкача суроолор менен кайрылып, бирин эрежелерди бузса дагы кое берип жиберсе, экинчисин эч себепсиз суракка алганын айтат.
коем. Шеп тиги форестерде эле кетип калды. Ар ким өзүнүн машина жабыташ керек эле, экөө эмес, үчөөңү тосот элем жакшы болот да. Неме 4 машина, 3 машинадан кийин тоскон болбойбу? Лез отуруп коюшпай качпай эле. 3 машинадан кийин тоскон болбойбу? Мына мынакта турабы үчөө мына? 4-өө, 5-өө турат. Уже положено уже 5-инден кийин тоса албайм, 6-сын. Жок, эмне ошо законду көрсөтө аласызбы азыр мага? 5-ин жана көрсөтө эмеспи жана? Эмне нарушение болду? Неки ремен болду. Форестерде ремен жок кетти, аны кетирүүнү турабы? Мен алдым катышым. Жок, Мен жалгысында турам. жалгысыз. Мен 5-өө болсом 5-өңү тосуп 5-өңү карайт. Ошончунчу байке, ошончун. 3төн кийин тоскон болбойбу? Турабы? А сизде баары эле тосуп атасың мына. Азыр рейд болуп атпайт экенсиз. Эмне жөнүндө рейд болуп атат? Ушуну айтып койсоңуз. Мына налогтук тыягына чапталып бар беле? Бар. Мына налогтугу биякта бүт чапталып көрүнүп турат да, турабы байке? Аңна түштүндө көрүнүп турабы жерде. Аптечка көрүнүп турабы. Жакшы. Ана ошол жөнүндө рейд болуп атат деген мындай документ барбы? Иә. Ковуду бар көрөбүз көргөндө да. Жок, мындай сизге неме болуш керек да, турабы? Мындай приказание чыгыш керек да. Жакынга тартып эле алсам. Кандай пайда бар? Тылга жибергенди көрөсүз таганчы. Мага жанакы 3төн кийин тосо берген положено деген немени көрсөтүп коңуз. Кете берем. Мына буякта 5 машина турат азырчы тозуу. Закон окуп атат. Закон окуп атат. Жана 5 машина тосконун коюлган Ел. жазып бердимби? Негизи 5 машинага 5 машинадан кийин тоскон болбойбу? 25 машина тетип көрөбүз. Ошону көрсөтүп койсоң. Көрсөтүп? 5 машина дедим. 15 машина эсептей бер. Жок, негизи закон боюнча канча машинадан кийин тоскон болбойт? Андай жок. Эмнеге жок? 100 машина тетип. Негизи положено 3 машинабы же канча машина болуш керек? 15 машина. Ошону көрсөтүп. Ай бир кишиге 5 бир. Мен жаңылышып атам 5 машина. 15 машина. Ал мыякта немене 6-чысы толтурулган да? 6 машина толтурулду. 15 машина тейин отурду. Жок, ошону көрсөтүп койчу мындай неме. Мына мен айттым. Assalomu alaykum. Mana qandaysiz septir? Көрсөтүп койгонсуз да, байке? Yaxshi, yaxshi. Ahvolda ishlar yaxshi. Yaxshi. Булар мына көрсөтүп алган жок. 6 машина тозулуп атат. Көрсөтүп алган жок буларчы. Төмөнкү видеону жиберген каарманыбыз Рысалиева Жылдыз жана Жолдошбекова Анара аттуу адамдар алар жашаган аймакка келип окутууларды жүргүзүп, 100дөн ашуун адамды алдаганын айтат. Мына алдангандар Драгонус деп жабынып алып, компания ачып, мына мынтип обученияларды өтүп, Драгонус май айында 2017-жылы ачылган. Акыйкат тергөөчүлөр акыйкат чечкен жок. Тергөөчүлөргө ишенич жок. Бир тараптуу чечти тергөөдө. Бир тараптуу болду. Миңдеген адам алданды. Миңдеген киши алданды. Миңдеген киши алданып, миңдеген киши. Буларда интернетте мындай эме бар экен да. Россияга реквизит берет. Bir adminliklerin altıgaç. Ошол жака салса айланып келип Кыргызстанга өздөрүнүн кошелегине чыгарат экен. Без адресный админник берет экен да буларчы. Ошентип Кыргызстандан миллион догон долларды алып алышты. Миллион догон долларды алып. Мынтип обученияларды өткөндө кандай ишенбей койот элдер. Мына Рысалиева. Горсуткадагы бүгүн процесс болот. Сотко деле элдер ишенбей жатат. Президенттин поштасына жөнөттүк премьер-министр, жогорку сот төрайымына
Индира Жолдубаевна Абдил Сегизбаевга жөнөттүк. Бүт акыйкат карап беришиңерди өкмөт деп. Урматтуу Үмүт ТV телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт. Нурлан Насип жаңы ыр жазуу үчүн таң атканча отуруптур. Аранжировка жазып отуруп, саат 5 болуп калыптыр. Дайыр Исмадияров кыштын суугунда эмне кылышты айтып берет. Эшикте кыш. Үйдө жылуу. Не кылыш керек? Укташ керек. Bir кой кетти. Экинчи кой кетти. Үчүнчү кой. Бир гана долбоордо эмес, жашоодо дагы жакшы мамиледеги адамдар. Албетте сиз дагы аларды дароо тааныйсыз. Mağa büt köngülüm sen, mağa büt ömrüm sen, özündü. Просто каждый день праздник. Спасибо, Нурсбеке. Спасибо вам за все, что вы делаете для меня. Для тебя? Да. Отлично. Это очень приятно. Все сейчас подумали. Нурмат Садыров жалпыңыздарга жакшы күн каалайт. Барыңыздарга ийгиликтүү күн. Барыңыздарга. Жеңе аман эсен көз жарып алыңыз, а? Рахмат. Мен да кошулам. Нурматтын айтканын кабыл этип Мукан үндү Нур Чолпондун бул аткаруусу сизди дагы көңүл кош калтырбайт. Самат Эркинбековдун тамашалуу ырын чогулгалы. Ар тараптан куюлуп суулар акты, аккан суулар токтогул кесине жетпей жатты. Кыргызстанда суунун саны көп болсо да, бирок Светтин акчасы чапканатка жеткирбей бара жатты. Тамашоочу Элмек дагы өзгөчө ырдаптыр. Бышкан кезде асманга бүркүт шаңшып учкан кезде самайларын сеңсертип ак кайыңдар самашып